Саламатсыздар, 11 класстын жалпы республикалык тестилөөгө даярданып жаткан окуучулары. Бүгүн силер менен математика, кыргыз тилиндеги математика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз азыркы убакта албетте кыргыз тили сабагы болуш керек болчу, бирок мугалимибиздин келбаганына байланыштуу биз ар дайым эле математика сабагы менен сабагыбызды улантабыз. Бүгүн силер менен жалпы республикалык тестилөө боюнча логарифма темасын карап өтөбүз. Биз логарифма темасын мектепте 10 класстын математика сабагында көрүп өткөн болушубуз керек. Албетте бул англис тилинде биз кайсы англис тилинде биз логарифм темасынын астында көргөнбүз. Албетте кошумча маалыматтарды 10 класстардын колундагы кошумча материалдар менен толуктап алсаңыздар болот. Биз жалпы республикалык тестилөөдө силер көрүп жаткан 6 формуланы көбүнчө колдонобуз. Ушул формулаларды биз көбүнчө колдонгонубузда, же болбосо ушул 6 формуланы билгенибизде логарифма боюнча жалпы республикалык тестилөөдө чыгышы мүмкүн болгон, негизги тестте чыгышы мүмкүн болгон суроолорду кеңири чыгарып өтөбүз деп алайм. Жалпы республикалык тестилөөдө өткөн жылы жалпы республикалык тестилөөгө катышкан окуучулар логарифма боюнча негизги тестте эч кандай суроо чыкпады деп айтышкан. Ошол себептен орточо жалпы республикалык тестилөөдө негизги тестте 1 же 2 суроо чыгыш ыктымалдуулугу бар. Андан сырткары суроо келбей калышы да мүмкүн болгон темалардан бири. Албетте тригонометрия жана логарифм боюнча көбүнчө барган сайын суроолор жеңилдеп баратат. Ал эми логарифманы биз кыскача негиздерин айтып өтүп кете турган болсок, бизге логарифма биз LG менен да L жана G тамгалар менен да көрсөтө алабыз. G'de LOG тамгалар менен да латин алфавитиндеги тамгалар менен да көрсөтүш мүмкүн. Жана бул жакта A жана B. Бул жакта өзүңөр көргөндөй биз бул жакта логарифманын A бул логарифманын негизи болуп айтылат. Мында силер эсиңерге алып койсоңор. Ал эми A негизиндеги B санын логарифмасы деп айтып окуй алабыз бизге билген логарифманы. Ал эми биринчи ыкмабызга же болбосо биринчи формулага карай турган болсок, биринчи формула өзүңөр көргөндөй A негизинде n санынын логарифмасы A санынын эмнеси экен даражасы болуп турат. Бул жакта өзүңөр көргөндөй логарифманын негизи менен бул жакта A да экөө тең бирдей сан болгондуктан, ал эми анда эмесе анын түздөн түз биз n саны менен көрсөтүп алышыбыз мүмкүн кыскача. Андан кийин экинчи формулабызга караганыбызда A негизиндеги x көбөйтүлгөн y-тин логарифмасын биз кыскача A негизиндеги x-тин логарифмасы плюс A негизинде y-тин логарифмасы түрүндө жазып алсак да болот, албетте. Бул жакта көңүл бурушубуз керек болгон нерсе көбөйтүүнү бул жакта көбөйтүүдө качан ачканыбызда ал эмне болуп плюс болуп өз амалына уланат. Ал эми A негизинде x-тин m даражасынын логарифмасы бул жакта өзүңөр көргөндөй x-тин m даражасы логарифманын алдына келип түшөт. M көбөйтүлгөн логарифма A негизиндеги x-тин логарифмасы түрүндө айтып алышыбыз мүмкүн. Андан кийинкиси A негизиндеги x бөлүнгөн y-тин логарифмасын биз A негизиндеги x-тин логарифмасы минус A негизиндеги y-тин логарифмасы деп айтып алышыбыз мүмкүн. Же болбосо бул жакта өзүңөр көргөндөй x бөлүнгөн y бул жакта анда эмесе x бөлүнгөн y-ти минус түрүндө. Бул жакта көбөйтүү болгондо эки санды көбөйткөнүбүздө негиздер ошол эле бойдон калат. Плюс кылып жаза алабыз, ал эми бөлүү болгондо бөлүү түрүндө болсо минус кылып жаза алабыз. Андан сырткары негизди карай турган болсок, бул жакта кийинки мисалда же болбосо кийинки формулада негиздин да даражасы бар. Анын n-чи даражадагы негизиндеги x-тин логарифмасы өзүңөр көргөндөй x-тин даражасы бул жакта 1 болгондуктан 1 бөлүнгөн, ал эми негиздин даражасы n 1 бөлүнгөн n барабар 1 бөлүнгөн n көбөйтүлгөн A негизиндеги x-тин логарифмасы түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн. Андан кийинкиси A негизиндеги B-нын логарифмасын биз бул жакта өзүңөр көргөндөй негиз менен B экөө орун алмашып атат. Анда эмесе B негиздин ордуна A'нын ордуна келгенде 1 бөлүнгөн B негизиндеги
A'nın logaritması түрүндө жаза алышыбыз мүмкүн. Кыскача биз ушул 6 формула менен логарифм менен байланыштуу болгон суроолорду кеңири чыгара алабыз деп ойлойм. Негизги республика тестте чыгышы мүмкүн болгон суроолорду азырынча калаган окуучуларыбыз болсо ушул формулаларды жазсаңыздар эптеңиздерге, андан кийин логарифм менен байланышкан сактарыбызды улантабыз. Даскада жазылган болсоңуздар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу менен сабагыбызды улантайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу төмөндөгүдөй. Логарифм 3 негизиндеги 81 куб тамырдын ичинин логарифмасын тапкыла. Же болбосо бизге берилген ушул туйутманы жөнөкөйөткүлө деген суроо. Албетте, силер бул суроолордун жоопторун бизге Truecom программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Жоопторуңуздарды күтөбүз. Жакшы, азырынча биринчи жолу силерден жооп келип баштады. Ош кыздар лицейи жооп берди. Андан сырткары сабагыбызда Ош кыздар лицейинен башка дагы 2 лицейибиз бар. Алардын да жоопторун күтөйлү. Жакшы, Каракол лицейда сурообузга жооп берди. Анда эмесе биз бул суроону силер менен бирге чыгарганга аракет кылайлы. Албетте, бул суроону чыгарарда силерге кошумча маалымат катары дагы бирдекен да бербесек жакшы болот. Биз көбүнчө тамырларды көрсөтөрдө, мисалы үчүн мен А деген квадраттык тамырдын ичинен бир сан болсо, мен муну тамырдын ичинен кантип жазып чыгарып алышым мүмкүн. Мунун тамырдын даражасын карап турган болсок, бул жакта эчтеке болбогонуна караганда аны 2 деп жазсак болот. Ал эми тамырдын ичиндеги сандын даражасы 1. Анда эмесе мен мага берилген А санын А 2ден 1 даражада деп жазсам болот. Бул жакта көргөнүңөрдөй, жогорудагы алым Анын өзүнүн даражасы, ал эми бөлүм болсо, бул жактагы 2 тамырдын даражасынан келген мисал. Мисалы мага берилген бул жердеги тамыр 3тү кандай жазып алсам болот? Мисалы үчүн квадраттык тамырдын ичинде 3 бар. Мен муну тамырдын даражасын карап турган болсо, эчтеке жазылбагына караганда анда 2, ал эми тамырдын ичиндеги сандын даражасы өзү 1. Анда эмесе мен мага берилген бул санды 3, алымга сандын өзүнүн даражасын жазам, ал эми бөлүмгө болсо тамырдын даражасын жазам. Анда эмесе мен тамыр 3тү 3түн 2ден 1 даражасы түрүндө жаза алсам болот экен. Макул, анда эмесе өзүңөр көргөндөй мен мага берилген бул суроону кантип жөнөкөйлөтүп алсам болот. Биринчи логарифма жазып алдым. Ал эми негизде карап турган болсок тамыр 3. Тамыр 3тү кантип жаза алсам болот? 3түн 2ден 1 даражасы. Ал эми 81ди кандай жазылсам болот? 81ди өзүңөр көргөндөй 81дин 1 бөлүнгөн
3-cü dərəcəsi türündə жазылsam болады eкен. Andan sırtqarı 81'de qantip jönökölötüp alsam болады. Barabar logaritma 3'tün 2'den 1-ci dərəcəsi 81'de men 3'tün 4-cü dərəcəsi türündə жазып alışım mümkün. 3'tün 4-cü dərəcəsi alemandan sırtqar bulacaqda 3'tün 1 daha bar bolcu. Göydüğün 3'tün 1. Barabar logaritma 3'tün 1-ci dərəcəsi 3'tün 4'tün 3-cü dərəcəsi. Özüngөр görgöndey negizdin dərəcəsi jana sandın özünün dərəcəsi. Sandın özünün dərəcəsi 4'tün 3 bölüngün. Alemi negizdin dərəcəsi qanday? Бұл жақта қарап тұрған болсақ, негіз да 3, санның өзі да 3. Санның негіз да 3. Ошол себептен мен даражаларын алып алдым. 4'тен 3 бөлінген 2'den 1. Алеми логарифма негіз 3, санның өзі да 3. Негіз менен санның өзі бірдей болгондо, ал албетте эмнеге барабар болот? Ал 1 деген санга барабар болот. Анда эмесе бизге жөнөкөй гана эмне кылат? Рационалдык амалдарды аткаруу ана калат. Ал эми 4 бөлүнгөн 3 бөлүнгөн 2'den 1 деген санды жөнөкөйлөтүп алганыңызда, албетте бул 8'den 3 деген жооп келип чыгат. Бул сурообузга Ош кыздар лицей жана Кана колдор эркек лицейи туура жооп беришти. Алар туура жооп бергендиктер менен куттайм. Жана бул суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Андан кийин сабагыбызды бүгүнкү сабагыбыздын кийинки суроосу менен улантабыз. Ана эмесе таскадан жазуу алган болсоңуздар, кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Албетте бул силер үчүн оңой суроо деп ойлойм, бирок көбүнчө жалпы республика түстөрдө ушул типтеги оңой суроолор келүү ыктымалдуулугу көбүрөөк. Анда эмесе жоопторуңуздарды программа аркылуу күтүп калам.